Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Рысбек Айдаралиев атындагы орто мектебинин башталгыч класстын семинарына куш келиңиздер. Семинардын темасы аралыктан окутууда билим берүүнүн натыйжалуулугун жакшыртуу. Максаты башталгыч класста аралыктан жана онлайн окутуунун ыкмалары, видео сабак даярдоо, кайтарым байланыш уюштуруу, онлайн сабактарга пайдаланылган платформаларды көрсөтүү. Башталгыч класстын бирикмесинде 17 мугалим эмгектенет. Даярдоо классында 2 мугалим, балалык балдар бакчасында 5 мугалим, жалпысынан 22 мугалим эмгектенип жатат. Башталгыч класстын бирикмесинде тажрыйбалуу мугалимдер да көп. Ошо менен бирге эле ошо былтыркы окуу жылында бизде видео сабактарды конкурсуна Медетова Магира башкы байген жеңүүчүсү болгон. Бүгүн ушул эжекебиздин сабагына көп болосуздар. Бизде көптөгөн жакшы ийгиликтерди мугалимдер жаратып жатат. Бирикме мүчөлөрү жөнүндөгү маалымат. Мугалимдердин саны 22, жогорку билимдүү мугалимдер 18, атайын орто билимдүүлөр 4 мугалим. Башталгыч класстарды 1-ден 4-кө чейинки окуучулар жөнүндө айта турган болсом, 1-нчи класста 87, 2-нчи класста 90, 3-нчү класста 106, 4-нчү класста 98, жалпысынан 1-нчи класстан 4-нчү класска чейин 382 окуучу билим алууда. Наристе 480 сааттык программасында 61 окуучу билим алууда. Балалык балдар бакчасында 3 тайпа бар, 69 бала билим алууда. Бүгүнкү семинарда сабак өтүүчү мугалимдер классы 2-нчи класс сабактын темасы, сабактын аталышы кыргыз тили, темасы сөздөрдүн уңгу жана мүчөгө бөлүнүшү. Курамаева Каныкей. Стажы 8 жыл. 4-нчи класс математика, көбөйтүүнүн касиеттери, Медетова Магира 9 жыл. Пети стажы. Ошол менен бирге эле ата-энелер менен иштөөдө башталгыч класстын мугалимдеринин ролу Сыдыкова Аида бүтүп беришет. Бүгүнкү сабактарга сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Ошол иш менен кошо эле баягы сын пикирлер да болот. Ошолордун баарын туура кабыл алабыз. Азыркы санариптештирүү жылында кырдаалга байланыштуу мугалимдерибиз онлайн жана аралыктан окутуп жатышат. Аралыктан окутууда жогорку платформаларды сабактарында колдонуп жатышат. Google Meet, Zoom, банк тестов, Freecam, Bandicam, WhatsApp, Classroom, Benime дагы көптөгөн платформаларда сабакта колдонуп жатышат. Ошону менен бирге эле окуучулар менен кайтарым байланыш жүргүзүп турушат. Ошол платформаларды колдонуп, окуучулар менен кайтарым байланыш мугалимдер жүргүзүп турат. Ошону менен бирге эле мугалимдер дагы өзүбүз башталгыч класстар бирикмеси сабактан кийин конференциялар уюштуруп, өтүлгөн сабактарыбыз боюнча талкуу жүргүзүп турабыз. Бүгүнкү семинарга өзүңүздөрдүн сын пикирлериңиздерди айтсаңыздар, ошо сыныңыздарды биз кабыл алабыз. Иш менен кошо кемчилик да болот. Ошо сынын баарын туура кабыл алабыз. Анан ошо семинарыбызды жыйынтыктап жатып, өзүбүздүн жердешибиз, агайыбыз Түгөлбай Казаковдон Каракол гимни менен сабагыбызды аяктамакпыз. Жалпы өзүмдүн жамаатыма иштерине ийгилик, рахмат айтам. Кесиптештер, сиздердин да ишиңиздерде ийгилик болсун.